Анан бүгүн ар кандай темалар чыгып атат, жаңылыктар болуп атат, илим жаатында дагы өзгөчө, мына жасалма интеллект боюнча дагы өзгөчө. Акыркы учурларда адамдын ордуна жасалма интеллект, алардын бүт эмне болсо бүт бар жумушун ошол кылып атат дейт да. Бирок сиз, мен ойлойм, Кудай Таалам бизге өзгөчөлүк берсе керек инсан болгондон кийин да, жандуу инсанга. Ошол жөнүндө да бир баяндап кетсеңиз кыскача. Туура айтасыз. Бүгүн жасалма интеллект деп чыгып атат. Бүгүн биз башта өзгөчөлүк катары адамдын өзгөчөлүк катары караган нерселер бүгүн өзгөчөлүк болбой калды. Мисалы үчүн, мурда көп маалыматты окуган, жаттап алган адамдар жакшы болчу. Себеби информациянын булагы ошондо болчу да. Ал өлсө, информация кетмек. Азыр ал жоголду, себеби информация бизде интернет аркылуу жана башка турат. Бирок эртеге роботтор өнүгөт, жасалма интеллект өнүгөт. Бирок адамды азыркы изилдөөлөр айтып атат да, буну кызыктуусу, азыркы илимий дагы айтып атат. Адамды адам катары маанилүүлүгүн сактай турган эки нерсе болот экен да. Биринчиси бул аналитикалык өзгөчөлүгү. Ой жүгүртүү анализ кылуу өзгөчөлүк. Буну Кур'ан Каримде көп жерде айтат. Афала татафаккарун, афала таакилун. Акылыңарды иштетпейсиңерби? Ой жүгүртпөйсүңөрбү? Мол жашоону, жер жүзүн карап бир изилдебейсиңерби деген мисалдар көп да. Ушул өзгөчөлүгү менен адам өзгөчөлөнөт роботтордон жана башка. Экинчиси, жана биз айткан жүрөк, сезим деп атпайлыбы? Бул сезимдин адамдын жанагы ой жүгүртүүсү менен бирге түзүлгөн сезим, биз виждан деп коебуз да буну. Буну дагы бүгүн жасалма интеллект толук кандуу аткара албайт экен. Ошондуктан биз бүгүн жаттаганга басым жасап эмес. Биз азыр бир китепти окудум, ал китепти биз секундада ошол жерде кайсыл бир термин аркылуу таба алабыз да. Бирок ошону анализ кылуу өзгөчөлүгүнө биз адамдар жеткизишибиз керек. Түшүнүп, жашап, андан кийин жеткире билүү рухуна да болушубуз керек экен. Болсок, ошондо биз роботторду дагы башкарабыз, жасалма интеллектти дагы башкарабыз. Болбосо жасалма интеллект жана роботтор бизди башкарып калышы мүмкүн да.